Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге Нур комузчулар ансамблинин 5 жылдык отчеттик концертин тартуулайлы деп ушул жерге келип отурабыз. Сиздердин алдыңыздарга азыр жакшы концертти жана комуздун үстүндө чертилген жагымдуу музыканы ырларды тартуулайбыз. Жана бул Нур комузчулар ансамблинин жетекчиси Нуржан эжебиз менен дагы кыскача маектеп алып турабыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Эже сиздердин дагы сурай турган суроолорум бар болуп атат. Ушу ансамбльди негиздептирсиз, өзүңүз канча жылдын жүзү болду ушу комузчулар ансамблинин түзүлгөнүнө негиздегениңизге, анан сиздин ансамбльдин жетишкендиктери жөнүндө ушул убакытка чейин ошодон айтып берсеңиз. Биз 2021-жылы түзүлдү, 5 жыл болду. Бүгүн ошо 5 жылдык отчеттик концертибизди берип атабыз. Биздерге мында көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Казакстанга барып гран-при алып келдик. Телевиденияга бардык. Токмокко барып биринчи аяктан дагы биринчи месте алдык. Буюрса чоң жакшы балдар медаль, орден, жакшы сыйлыктар менен сыйланып келатат. Жакшы ийгиликтер болуп атыптыр. Бүгүнкү концерттерден да ийгилик каалайбыз, Нуржан. Анан комузга кызыгуусу көп эле азыркы окуучу балдардын жаштары. Азыркы жаш балдар аябай көп экен. Дагы эле келип атат. Мисилелер Кудайга шүгүр. Балдар бүт комуз менен ырдагысы келген балдарды жок деп ойлогом, бирок Кудайга шүгүр көп экендер экен. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анткени комуз деген биздин кыргыздын эртен берки аябай сыйлуу урматтуу негизги буюму да. Анан сиз ошону жок кылбай, элдин эсинен чыгарбай жаштарга үйрөтүп келатыпсыңар. Бул аябай жакшы сиздин вазифаңыз деп ойлойм. Дагы көптөгөн жаштарга комуздагы үйлөрдү үйрөтүп, комузду үйрөтүп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай убактыңызды бөлүп, погодага карабай ушундай келип, кичине чыгып Мурункудай көрбөйт азыр эчим, эртең менен турганда кошо телевизорду күйгүзүп койсоң, кечке бир каналда турат го. Өтүп барасаң бирөө ырдап аткан болот, бияка атасаң бирөө ырдап аткан болот. Азыркы телевизор адамдын ден соолугуна зыян. Жаткан жериңе пульт менен которосуң ушундай. Ордуңан турбайсың. Мурдакы телевизорлор, ата апалар билет, ден соолукка аябай пайдалуу болчу. Жанагы Рекорд, Весна деген совет учурунда телевизорлор. Себеби бир телевизорду башка каналга которуш үчүн 3 киши кызмат кылчу. Бирөө телевизордун жанында турчу, экинчиси терезенин сыртында түбүндө, үчүнчүсү тамдын үстүндө крышада антеннаны карап турчу эле го мындай. İşteki sırt kaytak bura деп, ал üstü kaytak bura деп. Kayra toktop degence başka kanalga aylanıp götür. Ağa da olmasa girteyen kıçkaçtı götürüp tart etip bura. Ağa da olmasa tövözünü bir çavatılı ekran çuvrala vurup kızlar özüne gelettiler da. Hazır hem Kudayga şükür her birisinin kolunuzda birden girtegen telefon var, televizor var. Oşol görgön кармап жүргөн телефондон жакшы маалымат алып, момдай балдарыбызга, кыздарыбызга жакшы нерсе көрсөтүп, жакшы нерсе үйрөтсөк, Кудай буйруса баары сонун болот. Бүгүнкү кечиңиздер кут болсун, балдарыбыздын өнөрү өсө берсин. Рахмат.
Саламатсызбы, Нуржан эже. Бүгүн сиздин отчет концертиңизге биз келип отурабыз. Анан сизден ушу өзүңүздүн ансамбль жөнүндө сурайлы дегенбиз. Канча жылдан бери ушул тармакта иштеп жүрөсүз, балдарга комуз үйрөтүп, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Нур комузчулар ансамблин ачтым. Нур комузчулар ансамблин ачкандан кийин ушундай көп жетишкендиктерге, көп жерлерге барып, ийгиликтерди алып келатабыз. Анан бүгүн ошо Нур комузчулар ансамбль отчеттук концертибизди берип атабыз. Буюрса, азыр алдыда элдер күтүп атат, биякта съемка беребиз деп ошо. Нуржан жанда сиздин да убактыңызды албайлы. Азыр бизде коноктор күтүп отурушат, комузчулардын концертин. Аябай көп ата-энелер колдоп келишиптир. Анда сизге ийгиликтерди каалайбыз. Нуржан эже дайым ушунтип окуучуларга көп болуп, анан көрөрмандарга да көп болуп, жаштарды ушул комузга үйрөтүп жүрө бериңиз. Канчадан бери комузга келип, канчадан бери Нуржан эжеден үйрөнүп жүрөсүңөр комузду? Мен комузга келгениме 3 жыл калды. Жакында 31 декабрь 3 жыл болот. Комуз деген Өзүң жагабы? Комуз Молодец. Канча күч чеккенди билесиң? Мен толтура күч чеккен билем, 3 жылдан бери 30 ашып берип калдым. Молодец. Ийгиликтерди каалайм. Анан Сабина. Сурадырыңыз. Сабина, сенчи канча убакыттан бери келип жүрөсүң комузга? Бул 1 жыл болуп калды. Мен комузга катышып келгениме сүндүм. Мага абдан комуз жагат. Өзүм абдан жакшы сезем, комуз чирткенде мындай көңүлдүү болуп калганда мен комуз чиртем, анан көңүлүм ачылып калат. Молодец. Анда сиздердин баарыңарга ийгилик каалайм. Аруке Аяна, силерчи канчадан бери комузга келесиңер? Нуржан эже кандай үйрөтөт? Бүгүнкү концертке кандай даярдык, ошол жөнүндө айтсаңар. Мен 3 жылдан бери комузга катышып жүрөм. Бүгүнкү даярдык жакшы болуп атат. Мен комузга келгениме 1 жыл болуп калды. Ошол даярдык жакшы болуп атат. Кымгапка чулкап көмгөндө, кызылың өчпөңдүн, кайенеңди көргөндө, ошондо тартуу берсеңчи, мындан көрө бакең батыр мана сөздү депти мөлөгана батаңды берсеңчи, ай маникер берсең бул күндө, мактанып калбайбы, акыла чалбыр бул бурчак, анан тартып албайбы, кынуусунан кирген соң, кызыктуу күндөр салбайбы, кызылдаган ипманжу, кызылың чокуп калбайбы, төрөңдөн баспайбы, төргөн кулуп казбайбы, төгөн камчы чаппайбы, төргүт мага чаппайбы, төрөлөр замат эчилип, эскемөр таппайбы, сулуу сайып койнуна, суук колун салбайбы, өзгөрсүң деп дилиңди, өзүң дилип танбайбы, ит бактырбай манжуга, тилиңди байлап салбайбы, агайран кыргыз качылып түмөнө калмакча сүйлөп калбайбы, күлтө мындай турганда, күлүктү кайтып берейин.
жылдардан болып көптөгөн ийгиликтерди алып келди. Жана телевиденияларга чыгып, Казакстанга барып келишти. Ошондой эле Кыргын жайлоосуна Ысык көлгө барып эс алып келишти. Бир кол чаап коюңуздар.